Хадича деген кичинекей бир кыз бар экен. Куран үйрөнгөн, курска катышып, Куран окуганды үйрөнүптүр дагы, жанында Куран окуп жүргөн кыздан Куран китебин сурайт экен. Берчи мен да окуп берейин деп. Бул Өзбекстанда болгон окуя. Берки кыз болсо, бар, атаңдан саттырып ал дейт экен. Хадичанын атасы жок, апасы бар. Ушунчалык көңүлү ооруп, үйүнө келет экен дагы, апасына айтат экен: "Апаке, мен Куран окуганды үйрөндүм, мага бир Куран китеп сатып бериңизчи." Апасы болсо: "Бир аз гана акча бар кызым, тамак ашка жетер жетпес. Эгер макул көрсөң, бир айдан кийин сатып берейин" деп кызын алдап, сооротуп көндүрөт экен. Ошол түнү уктап атса, апасынын түшүнө сүйүктүү пайгамбарыбыз кирет экен. Пайгамбарыбыз сахабалар менен кетип баратат дейт. Артында имам Бухари колуна толтура китептерди, Курандарды кармап бараткан экен. "Эй Алланын элчиси, я Расулалла, имам Бухариден бир Куранды сурап берчи, кызым окусун. Сурап берчи, я Расулалла" деп айтайын дейт, бирок айта албайт түшүндө. Ошентип ойгонуп кетет. Ойлонот, бул түш бекер киргени жок. Тамак ашка Кудайдын айтканы бар чыгар дейт экен дагы, колундагы анча-мынча акчаны алып алып, кызын ээрчитип, китеп дүкөнгө келет экен. Китеп дүкөнгө киргенде эле Хадича чуркап барып, жасалгасы сонун Куранды кучактап: "Апа, ушул Куранды мен алайынчы, сатып берчи" дейт экен. Сатуучуга барып, апасы тыйынынын аз экенин айтып: "Кечиресиз, калган тыйынын кийин алып келип берейин, ушу Куранды кызыма алып турсам болобу" дейт. Сатуучу акырын басып келип Хадичанын жанына келип: "Кызым, сенин атың Хадичабы" дейт. Хадича: "Ооба, менин атым Хадича" дейт. Сатуучу болсо: "Хадича деген атыңдан айланайын сенин. Кандай улуу, кандай сулуу кызсың, кандай бактылуу кызсың. Сенин атыңан, затыңан мен айланайын. Сенин айыңан түндө түшүмө менин сүйүктүү пайгамбарым кирди. Түшүмдө эртең сенин дүкөнүңө кичинекей Хадича деген кыз келет. Менин атыман бир Куранды белек кыл деп айтты" дейт. "Керекпи, Хадичам, сага ушул дүкөндөгү турган баардык китепти сага белек кылайын" дептир. Эгер биз туугандар Кудай Тааланы сүйөбүз десек, сүйүктүү пайгамбарыбызды сүйөбүз десек, бирок бир аятты өзүбүздүн көзүбүз менен арабчадан окуй албасак, Аллахты сүйгөнүбүз жалган, пайгамбарыбызды сүйгөнүбүз жалган болуп калышы мүмкүн экен. Келиңиздер, бир силкинип ушул Рамазанда Куранды окуганды үйрөнөлү. Жүрөгүбүздү Куран менен нурланталы. Өтүп кеткен ата бабаларыбызга Куран багыштайлы. Куран нуру болсун, Куран шафаат болсун. Ушул жерде маңдай теске отургандай Фирдаус жаннатта дагы жылмайып Алла Таала өзүнүн жамалын көрсөтсүн. Келиңиздер, Куран менен дос болуп, Куран менен жуурулушалы.